Assalamu алейкум, урматтуу көкбөрү көрмандары. Сиздер менен кайрадан 10 топ каналы. Норус турнири кече жакында эле жыйынтыкталды. Бирок ага карабастан командалар даярдыктарын баштады. Себеби 9 май улуу жеңиш күнүнө арналган мелдештин башталышына бир гана ай калды. Белгилеп кетчү нерсе 9 май турнири Баткен жергесинде өтөт. Алдыда биз дал ушул мелдешке даярдыктар кандай жүрүп жатат, кайсыл командаларда кандай өзгөрүүлөр болду, ошол тууралуу кененирээк айтып беребиз. Достук командасынын жекеме-жекеде чыгып жүргөн шахмат деген ат командадан кетти. Ал эми Сары Өзөндөн Жиган, Телтору, Даран аттуу аргамактар кийинки турнирге катышпайт. Аталган аттардагы командадан биротоло кетти. Ошондой эле Сары Өзөн командасы өзүнүн курамын бекемдеп жана күчтөп жатат. Командадан Айдос Жокаев кеткендигин белгилеп коелу. Мындан тышкары Султан Русланов бутунан жаракат алгандыгына байланыштуу 9 май турнирине катышпайт. Алардын ордуна Сары Өзөн командасына 2 оюнчу келди. Тактап айтканда Бекназар Аматов менен Адылбек Төлбеков. Белгилеп койчу нерсе, Бекназар Аматов Норус турниринде эч бир командада ойногон эмес. Буга чейин жаш күч командасында мыкты оюндарды көрсөтүп келген. Ал эми Адылбек Төлбеков былтыр президенттин кубогу мелдешинде 1-лигада мыктылыгын көрсөтүп, Көкжал менен чемпион болгон. Ал дагы жаракатына байланыштуу Норус турниринде ойногон эмес. Эсенжол Кудайбергенов Ала Тоо командасына сайыпкер катары жумушка алынды. Ал буга чейин Сары Өзөн, андан кийин Ак Шуңкар командасынын аттарын таптап келген. Анвар Мусаев Сары Өзөнгө сайыпкер болду. Ал көп жылдан бери күлүк аттарды таптап, сайыпкерлик менен алектенип келген. Буга чейин Көкжал, Ысык Ата командаларында улакчы катары дагы ойногондугун жакшы билебиз. Эмне үчүн командалар дароо сайыпкерлерди толуктап башташты? Албетте бул кызыктуу учур. Негизи Норус турниринде байкалгандай эле, дал ушул аттар көп нерсени чечип коюуда. Жана бул кубокто алдыңкы 4 команданын тең аттары жарытып оюн көрсөткөн жок. Достукта сайыпкер болгону менен жылда эле аттары Норуска семиз чыгат. Мунусунда жарым аты жаңы болгондуктан алар арыкча болду. Ал эми Ала Тоо, Ынтымак, Сары Өзөн командаларында сайыпкер болгон жок. Дал ушул сайыпкери жок, оюнга чыкканына байланыштуу аттардын суутунан жакшы эле кыйналышты. Демек 9 май турниринде сайыпкерлердин дагы таймашы болот деген ойдомун. Урматтуу көрмандар, жогоруда белгилеп койгондой Бекназар Аматов менен Адылбек Төлбеков командага канчалык жардам берет, ой пикир жазып кетириңиздер. Бирок Султан Руслановдун жоктугу сөз түрдө командасына оор залкасын берет деген ойдомун.